Карыган ата баласы, келини жана 4 жаштагы небереси менен чогуу жашаганы айылдан шаарга көчүп келген эле. Колдору калтырап, көздөрү тунарып, кулагы да катуу, таягын таянып араң басып калган. Кечкисин бир үстөлдөн тамактанып жаткан учур эле. Атанын колдорунун титирегени, көзүнүн начарлаганы жакшылап кашык кармаганга да жол бербей калган. Кашыктагы тамагы жерге чачылып, чыныдагы чайы да төгүлүп калып жатты. Ошонун баарын көрүп, баласы менен келини ачууланып башташты. Эмне кылсак болот? Бир айласын табыш керек, деп баласы ойлонуп калат. Ооба, мындай жүргөнүбүз болбойт. Үстөл булганып, тамак аш чачылып, чайы төгүлүп, талкаланып калган идиштердин ызы-чуусу жетишет, деп келини кошумчалайт. Ошентип, алар атасына бөлмөнүн бир бурчуна өзүнчө кичинекей дасторкон салып коймок болушат. Ал бурчта жанагы ата өзүнчө тамактанып калат. Калгандары болсо өздөрүнчө. Бир-эки жолу ата чынысын колунан түшүрүп, сындырып алган соң, ага жыгач идишке тамак коюп берип башташат. Жалгыз тамактанып отурган атанын кайгылуу жүзүн үйдөгүлөр байкап эле жүрүшкөндөй эле. Атасы менен алар дээрлик сүйлөшүшчү деле эмес. Үйдөгүлөрүнөн уккан жалгыз сөзү жемелөөлөр эле. Ушундай абалдын баарын 4 жаштагы бала да көрүп эле жүрчү болду. Бир күнү кечки тамак алдында кичинекей баласынын жыгачтарды чукулап эле ойноп жатканын байкап, «Эмне кылып жатасың, уулум?» деп сурайт. Жүрөгүндө жаман ой жок баласы мындай деп жооп берет. «Мен чоңойгондо апам экөөңөр тамактана турган идишти жасап жатам». Бала жылмайган бойдон кызыгуу менен устачылыгын уланта берди. Бул сөздөр аларды таң калтырды. Айыбын түшүнгөндөй, алар көздөрүнө жаш алышты. Андан ары эч кандай сөз болбосо деле, эми алар эмне кылуу керектигин билип турушкан. Ошол кечте алар атасын чогуу отурчу үстөлгө алып келишип, андан аркы бардык күндөрдө бирге тамактанышып, чогуу мамилелешип отурушчу болушту. Эми эч кимиси тамактын бир аз төгүлгөнү жөнүндө, анча-мынча идиштин сынганы жөнүндө кабатырланбай калышты. Ыйык жазуу сага жакшы болушу үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болушу үчүн ата-энеңди сыйла деп үйрөтөт.